Радио сериал. Кайда жүрөсүң? Тажадым. Сен менен өткөргөн күндөрүм капастагы чымчыктай эле болуп калды. Университет. Бул деген күнөө болот. Кайдан көрдүң эле? Кепетесин эле көрүнүп турбайбы? Азыр эмес, агай. Кудай буйруса көзүндө үйлөнөбүз. Радио сериал. Радио сериал. Бүгүн биз сиздерге Бердокожо Бийназаровдун чыгармасынын негизинде даярдалган радио сериалды сунуштайбыз. Дуаланган келин 2 бөлүм. Өткөнкү чыгарылышта Аида оокатка келин болуп түшкөн. Бирок аны бир сырдуу нерсе башкарып, сүйбөгөн жолдошу менен дайыма эле бакырып турган кайненесине баш ийдирип жүргөндөй болгон эле. Окуянын башында Аида болот аттуу жигит менен сүйлөшүп, азыркы жолдошу Равшанды теңине албаган. Бирок Равшан баары бир мага тиесин деп айткан эле. Ачууланган Аида түшүндө чоң энеси жана Равшанды көрөт. Чоң энеси тоон ашпа дегенине карабай, Равшан Аиданын оозуна бир нерсе салып жиберип, аны көтөрүп тоон ашып кеткен. Чочуп оюнган Аида эмнегедир башкача болуп, оюна Равшан эле келе берген. Бүгүн ушул жерден баяндайбыз. Ой деген кандай күлүк. Аида ушул аз убакыттын ичинде эмне деген гана ойлорду ойлоп, ою менен кайда гана барган жок. Жүрөк эзген санаанын торунан чыга албай атып, таң агарды. Сабакка барганда биринчи парадан кийин эле Равшанга жолугуп, көңүлүн калтыра урушуп, мени көргүс кылбасам элеби? Ал аз келгенсеп, болот кайтып сабатып, менин жаныма экинчи жолу кыз кылбасам, Аида атым өчсүн деп өзүнчө бекем чечим чыгарды. Канчалык Равшан жөнүндө жаман ойлорду ойлогон сайын анын "Сен баары бир менин аялым болосуң" деген сөзү кулагына жаңгыра берди. Аида ары кайсыны ойлоп берип, башы да ооруп чыкты. Бир убакта 6:30га койгон саат чырылдап калды. Сааттын чырылдаган Аидан оюн бөлүп жиберди. Айгүл баш жагындагы сааттын чырылдаган токтотуп коюп, дарылып, нары карап жатты дагы кайрадан кызы уйкунун кучагына жетеленип кетти. Аида ордунан туруп, терезе тушуна турган көзгө каранып, өзүнүн өңүн көрүп чоочуп кетти. Себеби чачтары сап-сайып, кейпи кете түшкөн эле. Чачын тарап, өзүн иретке келтирип, эшикке чыгып жуунуп келгенден кийин Айгүлдү ойготту. Турбайсыңбы? Деп Айгүлдү түртүп ойготуп, чайнекке суу куюп, чай койду. Бирок ошол убакта ою деле Равшан жөнүндө болду. Көргөн түшү улам эсине келе берди. Эртең мененки чайга отурганда Аида түндө көргөн түшүн Айгүлгө айтып берди да: Айгүл, ушуну жооруп берчи. Мен чындап эле Равшанга тиемби? Чоң апа мени кырда ашып кеткениме аябай капа болбодубу? Түшүмдү жооручу. Эми мен эмне кылам? Бүгүн сөзсүз Равшан менен урушпасамчы? Экинчи мени көргүс кылбасам эле ошону. Элестет, мен Равшанга тийип жатканымды. Деп Равшанга кекенгенин андан жашырган жок. Айгүл болсо: Түш жоормай касиетти Кудай мага берген эмес экен. Түшүңө ишенбей эле кой. Баарына ишене берсең эмне болосуң анда? Деп жооп куткан болду. Аида күндөгүсүндөй эле таң атпай туруп, колуна шыпыргын алып, эшиктин алдын шыпырып кирди. Эшиктин алдын шыпырып жатканда дайыма өз үйү эсине келет. Боору кирениси Зуураны эртең менен эркелет ойготкон эстейт. Жыргал күндөр экен кыз кезек. Атын эң маңдайыңда, мойнуңа тирликтин таш пишилин элек. Ушундай ойлор жаш келинге кусалык алып келет. Колунда шыпыргын ыргытып жиберип, каалаган жагына басып кеткиси келет. Бирок кандайдыр бир күч үстүнөн басып тургансып, ал оюнан ошол замат кайтат. Чындыгында ал эмне күч экенин өзү да билбейт. Бардыгын бир сыйкырдуу күч башкарып тургандай сезилет. Аида кайнатасынын даратына суу даярдап коюуну эч унутпайт. Анткени үйдөн экинчи болуп эле кайнатасы Элмурат турат да, кумганды көтөрүп даратканын көздөй бет алат. Намазын окуп бүткөндөн кийин эшиктин алдындагы тапчанга олтуруп алып, бир топко чейин теспесин тартып олтурат. Бул күндө кайталанган көнүмүш иши. Түш ченде кайненеси Айымкан Аидага иш тапшырып коюп, Абышкасы экөө коңшу айылга конокко кетишти. Үйдө Аида менен күйөөсү Равшан калды. Аида кайненеси тапшырган жумуштарды бат эле жасап коюп, ооску үйдө олтурган жеринен көзү илинип кетти. Кайрадан эле түшүнө чоң энеси кирип: Балам, молдого көрүнбөсөң болбойт. Көлгө барганда апаң Нурбүбөгө мен айтканды айт. Болбосо тагдырың кыйын болот го. Окууңду да уланта албай каласың. Мейли, деги эле өзүң бил. Деп дагы бир нерселерди айтты. Бирок акыркы сөздөр угулбай калат. Ошол убакта эле дос кызы Айгүл бөлмөдө жалгыз олтурган болот. Өңү капалуу.
Аида иштен кирип барып салам айтса, саламына жооп бербейт. Сага күйөө эле керек турбайбы деп дагы бирдемелерди айтып жатканда ойгонуп кетти. Аида ордунан атып туруп эшикке чыкса, эшиктин алдына коштан кызы келип калыптыр. Үйгө конок келди эле, чына берип туруңузчу. Теге кайненем билбесин бергенимде, кайра ылдам алып кел деп Аида сураган сандагы чынын берип, эшикти ичинен ийилип келип, ооз күйгө кыйшая жатып, азыр эле көргөн түшүн эстеди. Чын эле дайыма чоң энем түшүмө кирет. Бул эмнеси? деп чоң энесинин капа болгон түрүн эстеп, кичине Равшанга айтып Куран окутуп койбосок деп ойлоп жатып, кайра көчлүү уктап кетти. Жогоруда айтылгандай Аиданын күндүз бош убактысы такыр болбойт. Бүгүн кайненеси жок болгондуктан эле тыныгы калбаса, күндүз бош олтуруу деген жокко чиркен. Кайненеси Айымкан кайдан жумуш табат, өзү да билбейт. Келин жумшайт деген ушу деп эле Аиданы болбогон нерсеге жумшаган. Чай же тамак ичип олтуруп да жөн олтурмай жок. Кайнене келинге акыл насаатын айтат. Күйөөңдү сыйла, эркектерге тике караба, кайнатаңдын алдынан кыя басып өтпө. Ушул сыяктуу сөздөрдү айткандан тажабайт. Дайыма айтылган бул сөздөр Аиданын кулагына да жат болуп калган эле. Кайненесин айткан сөздөрүн колдон келишинче аткаранга аракет кылат. Күйөөсүн айткан оозан чыгары менен аткарганга шашылат. Кээде олтуруп күйөөсү Равшан жөнүндө дагы ойлоп коет. Чын эле мурда эмнесинен жаман көрүп чанып жүрдүм экен? Жакшы эле жигит го. 2 саат Равшанды көрбөй калса бир орунга тура албай, улам үмүт менен дарбазаны карай бермей адат болуп калды. Сүйүп күйүп тиген күйөөсүнө Равшанга ушунчалык жан тарта берген эмнеси? Мунун бардыгы дуанын күчү экенин шордуу келин кайдан билсин? Кечке жок Равшан сыртка чыгып кеткен. Аида ооз күйдөгү көлдөлөңдө күйөөсүн күтүп олтуруп, баштан өткөргөн окуяларын бир баштан эстеп, кино тасмадай көз алдынан өткөрүп жатты. Ошол сырдуу күнү биринчи сабактан кийин Аида параллель группа сабак өтүп жаткан аудиторияга келип, Элмира деген кыздан Равшанды чакырып коюусун өтүндү. Бирок тилекке каршы ал күнү Равшан сабакка келген эмес эле. Себеби кечинде жатаканасына баратканда жолдо мас балдарга кабылып, токмок жеп ооруканага жатып калыптыр. Бул кабар Аиданын көңүлүн чөктүрдү. Равшандын ооруканага түшүп калуусуна өзүнүн да күнөөсү бардай өзүн ыңгайсыз сезди. Аяп да кетти Равшанды. Кечинде болот келди. Санаага жанчылып, боолугуп турган Аида таянары, көңүл жубатары болот болуп калганын ушул кечте сезди. Болот, теги оштук Равшан артыман акмалаганын койбой жатат. Кече да сени экөө сейилдеп жүргөндө меникинде мени күтүп отуруптур. Дымагың кантейин? Мен баары бир сага үйлөнөм, сен меники болосуң дейт. Эмне анын чын эле ошондой ою бар бекен? Болоттун бүркүт кабагы бүркөлө түштү. Өзүм да андан андай сөздү күткөн эмесмин. Экөөбүз сүйлөшүп жүргөнүбүздү деле укса керек эле. Сен кыжалат болбо. Өзүбүз эркекче сүйлөшө алабыз. Баса, кече мага жолугуп, жатаканасына бараткан жерден балдар сабап ооруканага жатып калыптыр. Эмнегедир өзүмдү күнөөлүүдөй сезип жатам. Аида сулууга тийишпей жүр деп Кудай өзү жазалаган го. Деги олут деш нерсе болбоптурбу? Жок, жараты жеңил эле экен дешти го группалаштарым. Мейли эми. Жигит бирде жөө жүрөт, бирде төбө минет дейт. Болотун сулуу деген Аиданын көңүлүн көкөлөтүп салды. Кечетеден берки санаасы чаң көөгөндөй жок болуп, жигитинин кең көкүрөгүнө башын койду. Көңүлү куунак жатаканасына келгенде досу Айгүл: Равшан больницага жатып калыптыр. Кечинде сага келип, кетип баратканда балдар сабап кетип, тез жардам менен больницага жеткиришиптир. Аны уктум. Ошого сооп болуптур. Мен алам деп коет. Андан көрө мушташканды үйрөнө албайбы? Ордунда башка бирөө болсо, токмок жемек эмес. Кимдер сабаптыр? Деги тааныган балдар бекен? Жок, тааныбаган эле балдар. Акча сурашыптыр. Акча жок деп жооп бергенде, сабап туруп тоноп кетишиптир. Ай, сага муну ким айтты? Баса, сага группалаш баласынан кат жибериптир. Ошол бала айтты. Катты окуган жокмун. Мен өзүң окуп көрчү. Эмне деп жазган экен? Анын жазган катын окумак түгүл, колума алгым да келбей турат. Өзүң эле окучу үнүңдү чыгарып. Менин окуганым менен сен окуганыңдын эмне айырмасы бар? Айгүл бүктөлгөн катты ачып, өнөн чыгара окуп кирди. Аида, бардыгына сен себепкерсиң. Эгер сен эрте келгениңде, мен бул жакта кырсыкка кабылмак эмесмин. Сени күтүп жатып кеч калдым. Бирок эсиңден чыгарба. Сени болотко эч качан бербеймин. Менин гана аялым болосуң. Деп жазып, алдына кол коюп койгон эле. Аида катта жазылганды угуп, дагы ачуусу келди. Акылына чени иш кылбайбы? Токмок жегенден көрө акча берип кутулса болмок экен? Эмне үчүн бул ишке мен күнөөлүү болмок элем? Мен күт дебесем,
өзү күттү да. Тим кой, кыялында мени аял кыла берсин. Ушул жылы Болот экөөбүз үйлөнөбүз. Анан мени аял кылганын көрүп ал. деп айтты да бир аздан соң сөзүн ары улады. Алда катты тыртып салчы, көзүм көрбөсүн. Атында уккум келбей калды ошонун. Эгер бүгүн жолукканда аябай урушмак элем. Мейли, урушканга да убакыт келет. Элдин көзүнчө катуу урушуп, менден көңүлүн калтырбасам, деп айтып кроватка жата кетти. Ошентип айтарын айтып алып, ичинде келтек жеп калган Равшанды аябай сезими дагы көкүрөгүн эзгилеп турду. Аида, сени Равшан катуу сүйүп калган го, аз сүйсө, сүйгөндү мамиле жасабайбы? Ороңдоп эч нерсенин дайыны жок эле менин аялым болосуң деп кекетет да. Мындай сөздү мен эч кимден уккан эмесмин жана уккум да келбейт. Көңүлү менен берилип сүйгөн болот да антип айта элек. Равшан жат эсе кыз сүйгөндү да билбейт. Эмитеден эле ороңдоп жатат. Кокус тагдыр буйруп, баш кошуп калсам кийин эмне кылмакчы? Тө. Мен эмне деп эле булжырап атам? Анын бетин ары кылсын. Равшанга тийгенче бир алкашка тийгенин жакшы эмеспи? деп Аида ачуусун чыгарып алды. Аида ошол кезде айткан сөздөрүн эстеп, өзүнөн өзү уялып кетти. Чынында ал убакта оюнун баары башка эле. Эми такыр башка. Тагдырга эле жок экен да. Минтип бир кезде жаман көргөн жигиттин аялы болуп, ал турсун сүйүп калыш учуктаса түшүнө кирген эмес. Бирок кайра Равшанга тийгени ыраазы болуп кетет. Себеби Равшанга карата сүйүүсү күч эле. Сүйүү үйлөнгөндөн кийин келет деген сөз чын окшойт деп калды. Бирок бир күч аны сүйдүрүп турганын сезген да жок. Сиздер бүгүн Бердикожо Бийназаровдун чыгармасынын негизинде даярдалган радио сериалды уга алдыңыздар. Даярдаган Мээрим Абдыкадырова, өн коштогондор Олчап Саматова, Кылара Абдыкалыкова, Жибек Жаныбекова, Нурастан Бакытбеков, Белек Култаев, көркөмдөп жасалгалаган Белек Култаев. Радио сериал. Кайда жүрөсүң? Тажадым. Сен менен өткөргөн күндөрүм капастагы чымчыктай эле болуп калды. Университет. Бул деген күнөө болот. Кайдан көрдүң эле? Кепетесин эле көрүнүп турбайбы? Азыр эмес агай. Кудай буйруса күзүндө үйлөнөбүз. Радио сериал. Радио сериал.